Салам достор, бүгүн биз 8 март аялдардын эл аралык күнүнүн тарыхы жана мааниси жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул күн биз үчүн майрамбы, же күрөшпү? Эмне үчүн дал ушул күн аялдарга арналган? Келгиле, бирге иликтеп көрөлү. 8 марттын тарыхы 1908 жылы АКШдагы аялдардын нааразылык акциясынан башталган. Нью-Йоркто 15 миңден ашуун аял жумуш шартынын жакшыртууну, эмгек акыны жогорулатууну жана добуш берүү укугун талап кылып көчөгө чыгышкан. Бул акция дүйнө жүзүндөгү аялдар үчүн чоң шык болуп, көп жерлерде аялдардын укуктары үчүн күрөш башталган. 1910 жылы Дания мамлекетинде Клара Цеткин баштаган аялдар конференциясында 8 мартты аялдардын укуктары үчүн күрөшүү күнү катары белгилөө сунушталган. Бул сунуш көптөгөн өлкөлөрдө аялдар уюмдары тарабынан колдоого алынып, 8 март расмий түрдө белгилене баштаган. Ал эми 1921 жылы Москвада өткөн конференцияда бул күн эл аралык майрам болуп кабыл алынган жана коммунисттик мамлекеттерде расмий түрдө белгилене баштаган. Азыр болсо кезекти кызыктуу фактыларга берели. Айрым өлкөлөрдө 8 март расмий майрам эмес. Мисалы үчүн АКШда бул күндү белгилешпейт, бирок алардын аялдардын тарыхый айы деген күнү бар. Ал эми Италияда 8 мартта аялдарга сары мимоза гүлү тартууланат. Себеп дегенде ал гүл назиктикти жана чыдамкайлыкты билдирет. 1975 жылы Бириккен Улуттар уюму 8 мартты расмий түрдө аялдардын эл аралык күнү деп жарыяланган. Бангладеш сыяктуу айрым өлкөлөрдө аялдар бул күнү да иштөөгө мажбур. Анткени эмгек кодексинде бул майрам катары таанылган эмес. Кыргызстанда жана КМШ өлкөлөрүндө 8 мартта аялдарга эс алуу күнү берилет. Совет доорунда бул күн аялдардын укуктарын коргоо гана эмес, аялдардын коомдогу маанилүү ролун да белгилөө күнү болуп калган. Кыргызстанда аялдардын билим алуусу, эмгекке аралашуусу, шайлоого катышуусу ушул мезгилде активдүү өнүгүп баштаган. Кыргызстандын тарыхында көрүнүктүү аялдар болгон. Алар Бүбүсара Бейшеналиева, Курманжан Датка жана башкалар. Коомдун өнүгүүсүнө чоң салым кошкондор. Кыргыз аялдары илимде, саясатта, маданиятта жана экономикада алдыңкы орундарды ээлей баштаган. Бирок ошол эле учурда аялдар көптөгөн кыйынчылыктарга да туш болуп келишет. Мажбурлап никеге туруу, аялдардын укуктарын чектөө, үй бүлөлүк зомбулук сыяктуу маселелер актуалдуу бойдон калган. Азыркы тапта 8 март аялдарга гүл белек кылынган, жакшы сөз айтылган, бирок анын баштапкы мааниси аялдардын укуктары толук корголгонбу деген суроо жаралып жатат. Айрым өлкөлөрдө аялдар дагы эле зомбулукка, Кыргызстанда аялдардын коомдогу орду күчөп бара жатат, бирок көйгөйлөр да бар. Айрым аялдар жогорку кызматтарга дайындалган, ишкердик менен алектенип саясатта активдүү роль ойношот. Бирок көп айыл жерлеринде кыздардын билим алуусуна тоскоолдуктар бар. Үй бүлөлүк зордук зомбулук дагы эле чоң маселе бойдон калууда. Ал эми буну мамлекет жана коом мындан ары кандай аракеттерди көрүшү керек? Бул боюнча өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды жаза кетиңиздер. 8 март бул жөн гана гүл жана белектер эмес, бул аялдардын укуктары үчүн болгон күрөштүн күнү. Биз аялзаттын сыйлап, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде аялдар коомдо тең укуктуу болсо, өлкөнүн өнүгүшү мүмкүнбү? Кыздардын билим алуусу, аялдардын жумушка орношуусу, үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу маселелери кандай чечилиши керек? Урматтуу көрөрмандар, бул тууралуу сиз кандай ойлойсуз? 8 мартты майрам катары кабыл аласызбы? Же күрөш күнү деп ойлойсузбу? Пикирлериңиздерди комментарийге жазып калтырыңыздар. Ал эми каналыбызга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Ак Кеме каналы жакында дагы кызыктуу видеолордо көрүшкөнчө.